Москва шаарында соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиясынын 23-чү кеңешмеси өтүп, ага ылайык бир катар макулдашууларга кол коюлду. Алсак 2026-жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу максатында гидроэнергетика тармагындагы долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу боюнча жол картасын даярдоо үчүн Энергетика министрлиги менен Гидродолбоорлор институту акционердик коомунун эки тараптуу жумушчу тобун түзүү чечими кабыл алынды. Жеңил өнөр жай товарлары менен өз ара сооданы жогорулатуу максатында Россия Федерациясынын өнөр жай жана соода министрлигине кыргыз жеңил өнөр жай ишканаларынын продукциясынын ассортименти көрсөтүлгөн каталогун жөнөтүү макулдашуусу болду. Тараптар санитардык эпидемиологиялык абалды эске алуу менен жакын арада эки өлкө ортосундагы темир жол жана унаа жүргүнчү каттамын жандандырууну чечти. Өлкөнүн салыктык башкаруу системасын өнүктүрүүгө көмөктөшүү максатында маалыматтык системалардын кызматташуусунун биринчи фазасынын алкагында киргизилген техникалык колдоо маселесин 2 айлык мөөнөттө иштеп чыгуу макулдашылды. Кыргызстандын эмгектенүүчү жарандарынын Россиянын аймагында жүрүүсүнө ыңгайлуу шарттарды түзүү маселеси дагы кеңири талкуу болду. Кеңешменин алкагында эки өлкөнүн финансы министрликтери ортосунда кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Анда финансы тармагындагы өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү боюнча биргелешкен чараларды кабыл алуу каралган.